Айда Жеңишбековна, сиз азыр айттыңыз парламентке, вы превышаете свои служебные полномочия деп. Мен айтып коер элем, сиз действительно превышаете свои полномочия. Бул күндөрдө өтөт, башка күндөрдө келет. Ар бир адам жасаган ишине, кылган аракеттерине мыйзамсыз жооп да бере турган күн келет. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 6-июнда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик катуу кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Өлкөнүн каттоо эсепке алуу системасындагы азыркы кырдаал, аны өнүктүрүүнүн, оптимизациялоонун жана модернизациялоонун болочогу талкууланды. Мамлекет башчысы региондордогу калктын турмушунун сапаты, алардын социалдык экономикалык өнүгүшү көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын, анын ичинде кыймылсыз мүлккө, унаа каражаттарына болгон укукту, айдоочулар курамын жана жарандык абал актыларын каттоонун сапатына түздөн-түз байланыштуу экенин белгиледи. Түндүк ведомстволор аралык электрондук аракеттешүү системасын киргизүү боюнча процессти тездетүү жана электрондук башкарууну жылдыруу аркылуу өлкөнү өнүктүрүүнүн санариптик негиздерин илгерилетүү 2019-жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында мамлекеттик катуу кызматынын ишмердигинин негизги багыты болушу керек экени белгиленди. Орок айылында абал тынч, эл толук тарап бүттү. Бул тууралуу бүгүн 6-июнда Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Розалиев билдирди. Белгилүү болгондой, милиция кызматкерлери Орок айылында кечээ чыккан жаңжалдан бери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Мындан сырткары абалды көзөмөлдөө үчүн атайын багыттагы жоокерлер да тартылган болчу. Учурда айылда чогулган эл жок, абал тынч. Ага карабастан айылдын аймагы милиция кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Азырынча милиция кызматкерлери айылдын ичинде болуш деди Розалиев. Бүгүн күндүз айылдын ичине жергиликтүү тургундар чогулуп, кечээ жаралган маселени чечүүнү талап кылышкан. Түштөн кийин келген бийлик өкүлдөрү тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ынтымакка келүү чакырыктары айтылган. Бирок айылдын тургундары буга макул болушкан жок. Алардын айтымында жергиликтүү бийлик маселени чечпестен эле тарап кетишкен. Өлкөнүн ички ишине кийлигишпеңиз. Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камилди чакырып, нота тапшырды. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдирди. 5-июнда Соклук районунун Орок айылында Кыргызстандын жарандарынын ортосундагы тиричилик жаңжалды жөнгө салуу боюнча өлкөнүн укук коргоо жана жергиликтүү органдарынын эл менен жүргүзүп жаткан иштеринин жүрүшүндө элчи Жеңгиз Камил Фырат мырзанын ошол жерде болушуна байланыштуу Түрк тарабына министрликтин нотасы тапшырылды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги Түрк элчисине өз аракеттери менен Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө, сабырдуулук көрсөтүп, улуттук мыйзамдарды сыйлоого чакырды. Эске салсак, 5-июнда жаңжал чыккан Орок айылына Түрк элчиси Жеңгиз Камил Фырат да келген болчу. Анын келиши социалдык тармакта катуу сынга алынып, элчи Кыргызстандын ички ишине кийлигишкенге акысы жок деген сөздөр айтылган. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Салянова камакка алынды. Апасын ээрчип ыйлаган 3 жашар кызы. Бүгүн 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор Салянованын баш коргоо чарасын карап, аны 26-июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Сот отурумуна келген Салянованын 3 жашар кызынын апасын ээрчип ыйлаганы, ал жердеги тарапташтарынын көзүнө жаш тегеретип, сотко нааразычылыгын билдиришти. Соттун чечими чыгаары менен Салянованы укук коргоо органдарынын кызматкерлери камакка алып кетишти. Ал Крим Төбөл Азиз Батукаевди камактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча каралып жаткан иш боюнча 3-июнь күнү кармалган. Маалымат булагы Калыс медиа.